Чыгыш Казакстан облусунун Реттер шаарынын жанында токой өрттөнүп, жалын 310 гектар жерге жайылды. Өрт калк жашаган жайларга жетип, аймактагы 35 үй күйүп кетти. Расмий маалыматка караганда 73 жаштагы аял каза болуп, 2 адам ооруканага жеткирилген. Облустук өзгөчө кырдаалдар департаментинин басма сөз кызматынын маалыматында өрттү өчүрүүгө 208 адам, 48 техника жана 2 тигучак тартылды. Өрт курчаган аймакка 17 000 куб метр суу чачылган. Кырсык болгон аймакка кошумча 3 автоцистерна менен 15 куткаруучу жөнөтүлдү. Тергөө тилсиз жоонун чыгышына атайлап өрт коюу жана олдуксон мамиле себеп болушу мүмкүн экенин билдирүүдө. Ош шаарында ичүүчү сууну берүү кайрадан токтотулду. Бул тууралуу Ош шаар суу канал ишканасы билдирди. Ага ылайык таза суу нөшүрүлүп жааган жамгырдан улам Акбура дарыясындагы суунун ылайланышы нормадан жогору болгондугуна байланыштуу өчүрүлүп жатат. Ушундай эле себеп менен Ош шаарында мындан 3 күн мурун дагы суу берилбей калган. Учурда Ош шаарынын түштүк чыгыш, КБК, Туран, Кичи райондорунда, Достук, Калинин массивдеринде жана башка аймактарда суу жок. Мындан улам Ош шаар суу канал ишканасы жашоочуларга водовоз менен суу ташып келип бере турганын билдирди. Министрлер кабинети күн карама майы менен Кумшекерге болгон багы убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну киргизди. Министрлер кабинеттин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон бул чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күндөн кийин күчүнө кирет. Аны ишке ашыруу экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине тапшырылды. Антимонополия агенттигинин директору күн карама майын Кумшекерди өндүрүүчүлөр, ташып келгендер, ортомчулар, ишкерлер анын үстүнө акча кошуп сатат. Биз ошол кошулган үстөк каражатты боюнча иш жүргүзөбүз. Ал эми буга чейин тамак аштын эң жогорку баасын белгилеп алып, анан бааны көзөмөлдөчүбүз. Азыр болсо кошулган үстөк пайыздарды карайбыз деп билдирген Кеңешбай Тайлаковдун маалыматы боюнча. Кыргызстанга өсүмдүк майынын 90-95%, Кумшекердин 50% сырттан келет. Өсүмдүк майы өткөн жылдын май айына карата 60%, ал эми Кумшекер 45-46%га чейин кымбаттады. Өлкөдө соңку айларда дээрлик бардык тамактарга кымбатчылык байкалууда. Азык-түлүктүн, күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Азания Ажиело менен жолукту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар тажик аскерлердин кол салуусу учурунда кыйраган Баткен облусунун айылдарын кайрадан калыбына келтирүү боюнча биргелешкен кадамдарды талкуулашты. Азания Ажиело Бириккен Улуттар уюму тарабынан гуманитардык команда түзүлүп, жапа чеккен жарандардын муктаждыктарын аныктоо үчүн Баткен облусуна барып келгенин маалымдады. Баткендеги чек ара жаңжалында жабыркагандарга ар кайсы аймактардан жардам берип, колдоо көрсөтүүлөр уланууда. Кечээ 10 майда Талас шаарынан Баткен элине 3 фура курулуш материалдары жана азык-түлүк жөнөтүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Бакай Ата районунун Май өзгөрүш айылдарынын тургундары 32 тонна цемент, 20 куб тилинген тактай, 20 тонна азык-түлүк чогултуп беришти. Өкүлчүлүк 1 тонна 200 литр күйүүчү май жөнөттү. Биздин элдин ишеничин актап, бизге келген аманаттарды дарегине жеткирүү үчүн иш алып баруудабыз. Эми чогултуу иш-чарабызды жыйынтыктап, жалпы элге ыраазычылык билдирүү менен жардам чогултуу боюнча талап болбосо токтотобуз. Ошондой эле кандай учур болбосун ынтымакта эл жери үчүн иш алып барууну улантабыз, деди өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Бакытбек Нарбеков. Бишкек шаарынын социалдык маселелер боюнча вице-мэри болуп Виктория Мазгачева дайындалды. Мындай маалыматтын мэриянын басма сөз кызматы таратты. Мазгачева бул кызматта былтыр 3 ай иштеп, октябрдагы тупулуңдон кийин кеткен. Ага чейин Бишкек тепло энерго ишканасын жетектеген Мазгачева быйыл 11 апрелде өткөн Бишкек шаардык кеңештин шайлоосуна КДП партиясынын тизмеси менен катышкан. Буга чейин вице-мэр болуп турган Айжан Чыныбаева кызматын тапшырганын 4 майда Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган. Ал жетекчилик менен орток пикирге келе албаган үчүн иштен өз каалоосу менен кеткенин билдирген. Бүгүн 11 май ата-энелер күнүнө карата Бишкек шаардык мэриясы шаардык транспорттардын каттоо графигин узартты. Ага ылайык коомдук транспорттар штаттык режимде 5:30-дан 22:30-га чейин жүрө турган болду. Бул чечим коомдук унаа менен жүргөн шаар тургундарына шарт түзүү максатында кабыл алынды.